Көпчүлүктүн көңүлүн бурган Бермуд үчбурчтугу таң калтырган окуялары менен бирге чындыкка жакындабаган уламыштары менен таанымал. Анын айланасында укмуштуудай окуялар катталып турат. Асмандан учкан самолет, суу бетинен өткөн кеме, дайын оту жок жоголгон учурлар аябай көп. Анан калса ал жерден өткөн кемелердин өзү калып, капитаны жүргүнчүлөрү менен белгисиз жок болуп кетет экен. Бул тууралуу кызыктуу көркөм таасма, сериалдар тартылып, керек болсо документалдуу фильмдер да даярдалган. Бермуд үчбурчтугун долларга, масон уюмуна байланыштыргандар да бар. Ал жерге жакын жерден өткөндөр экинчи параллель жашоо дүйнөсүнө өтүп кетет деп да айтышат. Чындап ушундай болушу мүмкүнбү? Азыр суу тереңинде кездешкен балыктар суу бетине чыгып жатат. Мисалы мына балык деңиздин терең жагында байырлайт. Муну жакын арада суу бетине жакын келгенде тартып алышкан. Жанада балыктар массалык түрдө жээкке качып жатканы байкалат. Мүмкүн Бермуд үчбурчтугунун тереңинде биз билбеген бунт болуп жаткан болуп жүрбөсүн. Мунун баары жалган деп көңүл бурбай коеюн десең, айланасында катталган түшүнүксүз окуялар миф эмес, чындап болгон. Жанада ал боюнча документтештирилген далилдер бар. Бүгүн мына ошол окуялардын орчундуларына анализ кылып, чын төгүнүн карап чыгабыз. Негизи Бермуд үчбурчтугу десе көпчүлүгү билгени менен, ал жер кайсыл жерде жайгашканын так айта албагандар көп. Ал жер өзүнчө аймак эмес, аралдарды туташтырып белгилеген болжолдуу океан аймагы десек туура болот. Мага эң кызыктуусу ошол Бермуд үчбурчтугунун астында дүйнөнү башкарган масон уюмунун кеңсеси жайгашкан дегени аябай жакты. Анын үстүнөн өткөн кеме, самолет, дрондор дайынсыз жок болуп кетет экен. Себеби ал жердеги сыр дүйнөгө жайылып кетүүсүнөн коркушат дейт. Мен таң калам. Ушундай маалыматтарга кантип ишенишет? Андай деген менен элге чындыктан жалган маалымат тез өтөт. Мисалы биздин өзүбүздүн кыргыз YouTube каналдарында ой мындай 30 жылда болгон эмес. Тез көр, муну өчүрөбүз деп жатат. Шок видео. МСКН коин алып миллионер бол деген сымал видеолорду эл көп көрөт. Мындай айтканда бир ушак айтып, ага ишенгиси келгендер Бермуд үчбурчтугуна окшогон мифтерди байытат. Бирок ошентсе да ал жерде эмне үчүн самолет, кемелер кырсыкка кабыла бергенин байкап көрөлү. 1925 жылы АКШга таандык кургак жүк ташуучу Катапакси кемеси Түштүк Каролинадан Кубага бара жатып дайынсыз жоголуп кетет. Бул кырсык Бермуд үчбурчтугуна жакын аймакта катталгандыктан шектүү имиштер кайнайт. 77 жылдары Стивен Спилберг НЛОго байланышкан Близкий контакт аттуу киносунда мына ушул кемени көргөзүп өтөт. Эмне үчүн бул кинону айтып жатам? Себеби ошол кинодогу кеменин сүрөтүн алып, видеонун обложкасына чаптап, караңыз, 90 жылдан кийин кайтып келген кеме деп ат коюп, YouTube'га жүктөшөт. Албетте, уламыш кептерге кызыккан адамдар кирип көрүшөт. Керек болсо жөнөкөй мифке ишенбегендер да эмне болду экен деп бир ачып карашат. Эми карайлы, бул чыныгы жоголгон кеме, а бул интернетке тараган кеменин сүрөтү. Керек болсо көрүнүшү да окшошпойт. Ал кеменин жок болуп кеткен себеби ошол күнү аябагандай катуу толкун жүргөн. Толкундан кеменин ичи сууга толуп, жардам алууга жетишпей калган. Ошол менен суу алдына чөгүп дайынсыз жоголгон. Дагы бир ушуга окшош кызык окуя. Малайзия авиакомпаниясына таандык Boeing самолету 2014 жылы 8 мартта мына бул жерден дайынсыз жоголуп, 2-3 жыл өткөндөн кийин Бермуд үчбурчтугунан табылганы боюнча маалыматтар интернет булактарына жайнап кетет. Керек болсо самолеттогу жүргүнчүлөр баары тирүү, дени сак экени кабарланат. Бул жаңылыктын чын төгүнүн билип коюу үчүн бир аз гана логика жетиштүү болот. Мына жоголгон самолет менен табылган самолеттун сүрөтү. Бул жерде караганда дароо байкалат. Экөө эки башка авиакомпанияга таандык. Табылган самолет Line Air авиакомпаниясынын самолету. Ал эч кандай жоготуусуз сууга кулап түшкөн. А Малайзия авиакомпаниясынын жоголгон самолетунун калдыктары Франциянын жээгинен табылган. Ал эми өзү жүргүнчүлөрү менен азыркы күнгө чейин табыла элек. Айта кетчү нерсе, жоголгон самолеттун Бермуд үчбурчтугуна эч кандай тиешеси жок. Бирок самолеттун жоголушу табышмактуу бойдон кала берген. Эгер ушул самолет боюнча билгиңиз келсе, комментарийге жазып калтырыңыз. Комментарий көп лайк топтосо,
ал боюнча кызыктуу видео даярдап чыгам. Кийинки окуя Бермуд үчбурчтугу уламышынын башаты болуп эсептелет. Бермуд үчбурчтугу темасы козголгондо эң биринчи ушул окуя эстелет. 1945-жылдын 5-декабрында АКШнын 5 самолету жөн эле жок болуп кетет. Самолетту башкарган учкуч да, самолеттун калдыгы да табылбайт. Таң калыштуусу, артынан издөө үчүн кеткен самолеттун да дайын оту жок, жоголот. Бул окуя уфологдордун, жомокчулардын фантазиясына жем таштап, кээ бири аны эноло асманга көтөрүп кетти десе, кээ бири Бермудтагы аң сезимдүү 8 бутту жалмап кетти дешет. Эң эле популярдуусу учкучтардын жазылып алынган радио жыштыктагы сүйлөшүүсү болгон. Баары башкача. Деңиз адаттан тыш көрүнүп турат. Бизге жээк көрүнбөй жатат. Тургулачы. Биз бир башкача ак түстө деңизде бара жатабыз. Сураныч. Артыбыздан келбегиле. Алар башкача космостон келгендердей көрүнүп турат. Бирок чындыгында мындай болгон эмес. Ошол күнү учактар атайын машыгуу үчүн абага көтөрүлгөн. Алардын жетекчи машыктыруучусу лейтенант Тейлор болгон. Машыгууда жүрүп компас иштебей адашканда жер менен байланышууга чыккан эмес. Алардын сүйлөшүүсүн абада учуп жүргөн башка учкуч радио жыштыктан тыңдап калат. Радио толкунду бир аз алмаштырып, лейтенант Тейлор менен дагы бир учкуч сүйлөшүп жатканын угат. Андан кийин Тейлор менен Форт Лодердейлдеги деңиз авиабазасы байланышка чыгат. Тейлор кабинада 2 компас тең жарактан чыгып, кайсы жерде экени белгисиз, кайра кантип кайтууну билбей турганын айтат. Ага турган жеринен 270 градуска бурулуп, түз учуп келүүнү сунушташкан. Бирок Тейлор эмнегедир баш тартып, өзү билген багыты менен учуп кете берет. Учактан келген акыркы катта Тейлор күйүүчү май түгөнгөнчө жеке түз багыт алып учуп кете беребиз. Эгерде арабыздан бирибиздин күйүүчү майыбыз түгөнүп баратса, анда баарыбыз тең ошол жерге бирге конобуз деп айтат. Форт Лодердейлдеги деңиз авиабазасы Тейлор менен байланышка аракет кылып, жеке кайтуунун жолдорун айтып турган. Бирок сүйлөшүү бир тарап болуп, жооп болгон эмес. Дагы бир маалыматта Тейлор укса да укмаксан болуп өзүнө ишенип кете берген деп айтылат. Мындан башка эч кандай Ак деңиз, Бермуд, Эноло боюнча кеп болгон эмес. Бул инцидент боюнча кийин иликтөө жүрүп, Тейлор шалаакылыкка айыпталып күнөөлөнөт. Бирок Тейлордун апасы эч кандай далил жок, баламды айыптабагыла деп жүрүп, иликтөөнүн корутундусун өзгөртүүгө мажбур кылган. Аны издөө үчүн учкан куткаруучу Мартин Маринер самолету да дал ошол 5 самолет жоголгон аймакта жоголуп кетет. Экөө тең бир жерде дайынсыз жоголгону ошол аймакта кандайдыр бир сырдуу бир нерсе болуп жатканы боюнча ойлорго алып келет. Бирок ал жерде эч кандай сыр-пыр жок эле, анын асмандан жарылып кулап түшкөнүн жакын жерде жүргөн Кейн Милс кемесинин капитаны Стенли кабарлайт. Мартин Маринер самолету күйүүчү майга жык толгон самолет болгон. Мындайча айтканда асманда учкан газ баллон десек да туура болот. Анын ичинде чылым тартууга таптакыр тыюу салынган. Изилдөөнүн жыйынтыгында кабинага күйүүчү майдан чыккан газ өтүп, зымдардан от жагылып, жарылып кеткени айтылат. Мүмкүн учкуч чылым тарта коем деп өзү жарып алган болушу да ыктымал. Кыскасын айтканда, бул да Бермудка тиешеси жок. Макул, ал жерде табышмактуу эч нерсе жок дейли. Анда жоголгон кеме, самолеттор кайда кетти? Жоголгонду издеп тапса болот го дегендер болушу мүмкүн. Ооба, тапса болот. Бирок бул жерде эмес. Иштин баары мына ошол суунун бетинде жоголгондо болуп жатат. Бермуд үчбурчтугунун аймагында деңиз аябай терең. Мисалы, Пуэрто-Рико чуңкуру. Ал терең океан чуңкурларынын бири болуп саналат. Анын эң терең жери болжол менен 8 километрге жетет. Эгер ошол жерге түшкөн нерсени издейм дей турган болсо, кумдан ийне издегенге барабар болот. Элестетиңиз, кургактагы 8 километр бийиктикте учуп бара жаткан самолетту аран көрөбүз. А бул сууда болуп жатат. Андан калса адам болжол менен 330 метрге чейин тереңге бара алат. Андан ары суунун тыгыздыгынан сүзө албайт. Болбой эле чуңкуп бара берсе, буф, жарылып кетип балыкка жем болот. Эгер миллиондогон акча коротуп батискаф менен түшө турган болсо,
самолет кемелерди табышы мүмкүн, бирок аны сыртка алып чыгуу реалдуу иш эмес. Кеме самолеттордун жоголушуна дагы бир себеп бар. Ал Gulfstream. Анын туурасы 90 километр, ылдамдыгы секундасына 2,5 метрге жеткен деңиз алдындагы агым. Мына ушул Gulfstream'дин шарапаты менен Европада аба ырайы жылуу болот. Ал болбосо Европада климат мындан да суук болмок. Дал ушул агым биз айтып жаткан Бермуд үчбурчтугунун аймагынан өтөт. Мисалы асмандан учуп өткөн самолет кулап сууга түшкөндө дароо тревога кылып тез барып ошол жерден издей турган болсо да таба алышпайт. Себеби ал деңиз астындагы агым менен эчак агып кеткен болот. Дал ушундай деми күчтүү агымга туруштук берип тура ала тургандай кристалл пирамиданын болушу да бул жомок. Туруштук берген ченде да ал үстүндөгү тонналаган сууну көтөрүп тура алгыдай болуш керек. Азырынча ушундай тереңге түшүп пирамида курганга технология жетише элек. Демек ал да жок нерсе. Ал эми гигант 8 буттуунун жок экенин да аныктап чыгышты. Эң чоң 8 буттуу узуну 9,5 метр, салмагы 270 килограмм болгон. Бул осьминогдор өтө акылдуу, тузактарды чечип, лабиринттерден өтө алышканы менен кемеге батынып кол сала албайт. Кол салганда да тонналаган кемени оодара тартканга алы жетпейт. Окумуштуулар ушул жаныбарлар өрөөндөгөн деңиздин түбүндөгү метан гидраты да себеп болушу мүмкүн деп болжошкон. Метан гидраты муздак температура сакталган жерде көп болот. Алар көбүнесе Антарктида, Канада сыяктуу суук жерлерде көп кездешет. Мына ошол деңиздин түбүндөгү метан гидраты суунун температурасынын жылышы менен бири-биринен ажырап деңиз бетине бороктоп чыгат. Ушундан деңиз бетиндеги кемелер чөгүп жатышы мүмкүн деген божомолдор бар. Бирок мындай кубулуш жер бетиндеги бүткүл деңиз аймагында кездешет. Эгер кеме ушундай жерге туш келип калса, бороктоп кайнаган суудай көрүнгөн аймак аны акырын четке жылдырып коет. Мындай кубулуштан чөгүшү мүмкүн, бирок өтө аз сейрек кездешет. Бермудтагы табышмактуу окуянын сырын билгенге кызыккандар атайын эксперимент өткөрүп көрүшкөн. Ал аймакта гигант толкундун болушу мүмкүн деп жасалма толкун жасап, кайыкты коюп көрүшөт. Кайык оодарылып чөгүп кетет. Мына ушундан жалгыз ушул мисал Бермуд үчбурчтугундагы сырдуу жоголууга себеп болушу мүмкүн деп тыянак чыгарышкан. Анткен менен бул жер эле эмес, дүйнөнүн бүткүл бурчунда самолет кемелерге байланышкан кырсыктар катталып турат. Рекорддук кырсык көп катталган аймак Бермуд үчбурчтугу эмес, бул жер. Сүрөттө ушундай кырсыктар эң көп катталган аймак кызыл түскө боелуп турат. Мына ушул Бермуд үчбурчтугуна байланыштуу окуяларды топтоп, ал жөнүндө Бермуд үчбурчтугундагы аномалияга ишенген окумуштуу америкалык лингвист Чарльз Берлиц 1974 жылы Бермуд үчбурчтугу аттуу китебин жарыялаган. Бул китепте бул аймактагы табышмактуу окуяларды баяндаган. Ошондон бир жыл өткөндөн кийин тагыраагы 1975 жылы скептик реалист Лоуренс Дэвид Пуше Бермуд үчбурчтугу мифтер жана чындык аттуу китебин жарыялайт. Бул китепте түз айтканда, мына бул китептеги окуяларды төгүндөгөн. Ал бул аймакта эч кандай табышмактуу же табигый эмес көрүнүштөр жок экенин далилдөөгө аракет кылган. Анын натыйжасында Бермуд үчбурчтугунун сырына ишенгендердин эмгектеринде көптөгөн фактикалык каталар жана так эместиктер бар экени аныкталган. Бирок билесизби, бул китепке караганда реалдуу далилдери жок уламыш жомок сыяктанган бул китеп аябай көп сатылган. Анткени эл чындыктан жалганды, жакшыдан жаман окуяга көп кызыгышат. Мисалы бул жерде кырсык катталып, мынча адам деген жаңылыкты дароо ачып окушат. Түшүнгөндөй болуп, бирок түшүнбөй жаткан темаларды биздин каналдан көрө аласыздар. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуз.